Салам достор, бул сабакта 3D'dan фасадты алганды үйрөнөбүз. F2-ны басып, мына планировкага чыгабыз. Биринчи этаж. Бизде эмнегедир? Мейли. Мына бизде южный фасад деп өзү даяр турат бул жерде архикатта. Ctrl-D-ны басып, муну бул жерге алып келебиз. Мынакей бул жагын ашыкча жагын кыскартып койсок дагы болот. Мынакей бул жерде южный фасад мына бул. Азыр ушул жерден каралган бул жактан көрүүгө болот фасадты. Бизде ошол фасад. Эми азыр көрүп турганыңыздардай ар кандай түстө болуп, бир аз несерьезный көрүнүп атат. Бул нерсени азыр оңдойбуз. Параметры фасада мынакей. Южный фасадка алып келип, мыштын оң жагын басабыз. Анан ылыйга түшүп, параметры фасадага түшөбүз. Бул жактан мына настройкаларын оңдойбуз. Мисалы, единый пера для элемента дейт. Муну бассак, мына баардыгы бир түстө боелот. Мына бул жөнүндө анан токтолуп өтөбүз. Кийин мына прозрачность. Мунун бизге кереги жок. Единый пера для неусыч. Муну коебуз. Солнечные тени. Муну басабыз. Окей. Мынакей. Бизде бир аз серьезныйраак болуп көрүнүп калды, жакшы. Эми кайра параметры фасадага түшөбүз. Муну линейный формада дагы кылып алсак болот. Мынакей азыр айтканыбыз. Шотканын сүрөтүнө түшүп, ушул шотканын сүрөтүнө койсок, ушул мына цветной абалда болуп көрүнөт. Эгерде мына болусунда кое турган болсок, мынакей. Мына бир аз толук эмес болуп көрүнөт. Мен фасадты линейный формада иштегенди жакшы көрөм. Мынакей, единое перо. Эми биз бул фасадты алып, угловой штампка отдельно листтерге жайгаштырганда, башка архикат ачып алып, ошого листтерди орноштурганды мен өзүмдүн методум ушундай. Эми башкалар кандай билбейм. Может, меникинен оңой методдо иштегендер дагы бардыр, бирок мен ушундай методдо иштейм. Муну дагы азыр мына көчүрүп алабыз. Копировать, Ctrl-C. Мынакей, бизде жаңы архикат. Иштелген угловой штампыбыз. Ctrl-V вставить. Вставить. Окей. Окей. Мына осьтордо бизде экөөсү ашыкча. Размер дагы болбойт фасадта. Бул осьторду кармайбыз дагы. Өйдөрөөк көтөрүп коебуз. Негизи фасадты өйдөрөөк көтөрүп койсок дагы болот экен. Башка нерсе басылып кетти. Ctrl-D. Бизде азыр мына арчалардагы фасадка илешип калгандыктан, мына точкалар канчалык көп болсо, ошончолук компьютерге загрузка болот. Ошон үчүн фасадта негизинен көбүнчө ушундай көп точкалуу
арчалардын сүрөттөрдүн мисалы элештирүүгө аракет кылыш керек. Мына азыр көрөсүздөр. Мынакей ушунча точка бар. Ошондуктан компьютер катайт. Осьтарды ылдыйраак түшүрө алабыз. Bizde bir ele ştrиховка kalsa bulut. Kalan açıkça. Biraz ılıyraak düşürüp boyap koyabız. Mınakey bu yerden ştrиховка ötközüyoruz. Bu yerden buna fonga koyup durup bu yerden boyap koyabız. Pera ştrиховка fon. Misal mınakey. Yemi. Buna krışanın üstlerini verip koyuyoruz. Mınakey. Buna belgi de alsanızlar olur. Shift'i basıp durup ştrиховкага koyuyoruz. Bu jakta krışanın ştrиховкалары бар. Mınakey yarандай düştü. Mağamına ştrиховка жагат. Bunusunu kapkaranlıqsına biraz yarkıra kılıp koyuyoruz. Başka tüskü. Sonra ştrиховканын sırtını buna yerge liniyası görünüp durur için bunu basmaysak ştrиховканын sırtında liniyası benim болады. Okey. Hazır bu yerde lak font tosып alacak. Bunusunu açıp salabız. Bularga da liniya koyuyoruz. Okey. Жақсы көрүнүшү үчүн эми бизде мынабунусун ашыкчасын алып койсок болот. Себеби мында толуктап коебуз. Окей. Эми мунун волналарын мындай кыйгачынан кылуу жолун үйрөнөбүз. Onları belgilep aldık. Mına настройкасына gireriz. Настройкасына girip hazır mına ştrиховканын белгисинде турат. Biz mına üçüncüsünü basabız. Okey. Okey bizde mындай çizik çıktı. Bu şunun gradusu. Okey mındaydan. Mesela 45 gradus kılsak. Okey. Bunun bu jaka. Okey. Bunusunu bulacak. Bunusunu bulacak. Okey. Bunday aşıkça liniya arkadaşı yapılat. Ştrиховкалар bularda öçürüp koysanızlar da bulat. Okey. Fasadda çağırıp aldık. Arada сохранит'ti basıp durganda unutmаңыздар. Bunu plan жд ilgiz yapıyoruz mesela. Bunun plan da koysak, ошондо мунусунда планировкасын иштеген экенбиз дейбиз дагы. План деген жазуусу жок эле жд ilgiz болсо, мунусунда тилде иштеген экенмин деп мен өзүм ушундай белгилеп алам. Сохранить. Эми фасадка размерлерди койгонда кийинки сабакта үйрөнөбүз буюрса. Саламатта калыңыздар.